Мына Яндекс таксиде бүгүнкү күндө биздин 20 миңдей жараныбыз жанагы такси кызматын көрсөтүп атат. Алардын көпчүлүгү машинаны күнүнө аренда кылып минет. Өздөрүнүн машинасы жок. Иштейин десе жумуш жок. Анан жанагы такси айтып атышат. Бирок алар башында билесиз канча пайыз менен киргенин. Азыр мына 20%га жакындады. Дээрлик 18%. Ар бир буйрутмадан Яндекс такси 18% алып коюп атат. Бели оорубай, баш оорубай туруп. Ошол каражаттын баары төлөгөн салыгы да абдан аз. Орусия менен Казакстанга чыгып кетип атат. А биздин ата мекендик компанияларды алар жанагы туулбай жатып туна чөктүрүп атышат да. Эмне үчүн ошо биздин миңдеген жарандарыбыздын кызыкчылыгын силер коргобойсуңар? Ар бир буйрутмадан алып коюп атпайбы? Мисалы 200 сом баасы чыкса 40 сом дароо Яндекс алып коюп атат. Абдан да 7% болчу, кийин 10% кылды, анан 15-16% ушинтип эле кетип атат да. Эмне үчүн чара көрүлбөйт? Туура айтасыз, урматтуу депутат. Биз азыр жанагы соттук иштер бүтсө эле буларга чара көрөбүз. Биз боюнча иш алып барып атабыз. Бунун баары маалымат сиз айткан бизде бар. Биз азыр сот иши бүтөр менен Сот азыр кайсы стадияда турат? Шаардык сот карап атабы, райондук карап атабы? Райондукта карап атат. Эми анын соттошу дагы бир далай жылга созулуп кетпейби? Силер ошонун артынан чуркаган адамдар барбы, юристтериңер? Ооба, тездетип атабыз, буйруса, жакын арада бүтүрөбүз. Мына мага кеминде бир 100дөн ашуун жанагы такси айдоочулар кайрылды. Алар чогулуп бул жерге дагы келишти өткөндө. Ошондуктан чын эле биздин жарандарыбыздын укугун коргоп, Яндекстин пайызын мына Казакстан түшүрдү бааны, өзүңүз жакшы билесиз. Бир 10% дагы көптүк кылат, 7%га чейин түшүрүш керек. Жакын арада чара көрөбүз. Рахмат.